Саламатсыздарбы? Анда кийинки сурообуз. Саламатсызбы Илим мырза? Жашым 32-де. Бир кыздын энеси менен жолдошум бар. Өзүмдүн аракетим менен ата-энемдин колдоосу менен 2 билимге ээ болдум. Учурда жакшы бир кызматта иштейм. Менде түшүнүксүз маселелер жүрөгүмдү үйүп келет. Себеби алган билимимди үйдө басып жатып алып отургум келбейт. Жолдошум анын туугандары каршы. Ушак сөздөрдөн, аркамдан эки башы бириксе сөз кылгандарынан чарчадым. Аны көрүп, билип бетине айтсам, тигине аялың сүйлөйт, башка катын ал деп жолдошума тукурушат. Алардын оюнда үйдө хиджабты баса кийип, эл көрбөй, жер көрбөй төрөп эле отура беришим керек. Турмушка чыккан үй бүлөмдө аял кул, отун жар аял, от жак аял, мал кара аял, талаага чык аял, суу ташы аял деги үйдөгү аялга тиешелүү жумуштар аздык кылгансып, малдын астын тазала аял. Мен мынчалык өзүмдү кордотпой, аларды кылбай койсом, мен жаман. Жолдошум жакшы адам дейин десем, туугандарынын тилине кирип, жаман сөздөр менен сөгүп, акыркы күндөрү мага өөн учураган бул нерсеге көнүп баратам. Кызым 6 жашта, башка төрөгүм келбейт. Акылыңызды айтыңызчы, мен өнүп өскүм келет. Кызымдын келечеги үчүн карьера кармагым келет. Балам үчүн отко, сууга күйүп жүрсөм, орусча сүйлөбө, аны дебе, муну дебе деп кысым калышат. Материалдык жактан эч кандай деле арыз муңум жок. Моралдык жактан эзип салышты. Балам ары эмес же бери эмес. Баламды алып басып кетсемби? 7 жылдан бери оң жолуна түшпөй койду. Такыр эле жумуш деп эле алган жерим жок. Үйгө тамак ашка тазамын. Аялдык милдеттеримди так аткарам. Өзүмө карап, жакшы кийинип жүргөнгө аракет кылам. Баланын курсагы ток, кийими таза, бала бакчасына, башка өнүктүрүүчү кружокторго алып барып жетишем. Ошондо дагы жакпайм. Жолдошум сенин тазалыгыңды жактырам дейт. Ошого эле байланып жүрөбү деп дагы ойлоп кетем. Үйдөн жок же чүйдөн жок жүрө бербейм. Баары ордунда, пунктуалдуулукту жакшы көрөм. Балким мен кандайдыр бир мүнөзүмдү өзгөртүшүм керек. Бирок өзүмө, айланамдагы жакын адамдарга, коллективге жагат. Коопсуз, жоопсуз суроолор аябай көп дейт. Урматтуу карындашым, эми атыңызды айтпай эле коеюн. Бул жазганыңыз абдан сабаттуу экен. Себептен адам баласын жазганынан эле мага келген катынан эле көрүп билип коем да, сабаттуулугу канча, ошондон эле ой жүгүрсүп. Абдан сабаттуу жазыптырсыз да. Анан сиздин айткан ушул эки катыңызга таяна турган болсок, мисалы мага таптакыр түшүнүксүз да. Анда эгерде жолдошуңуз ушу туугандарынын сөзүнө ишенип, ошол экинин сөзүнүн таасиринен улам сизге акарат келтирсе, сизге жаман нерсе кылса, сизди колдобосо, ал туугандарыңыздын сөзүн сүйлөсө, сиз материалдык жактан деле мындай анча мындай зарылчылыгыңыз деле жок болсо, жакшы кызматта иштесеңиз, бирок ар тараптан ошол эки туугандарыңыз, жолдошуңуздун жакындары сизди баягы ушактан ушак кылып анан ошентип басмырласа, күйөөңүз сизди коргобосо, жолдошуңуз үйдө отуртканга аракет кылса, сиздин башка жакта иштеп, кызмат кылып, жакшы кызматта жүргөнүңүздү кылып жүрсө, аны мага түшүнүксүз да, анда эмне кылып жүрөсүз ал жерде?
жолдошумду сүйөм деп деле айтпаптырсыз. Мында эми сүйөм дебегениңизге караганда ал кишиге деле жылуулук эч нерсеңиз жок экен да. Анда эмне кылып жүрөсүз ал жерде? Жөн эле эл эмне деп айтат үчүн элеби? Ошол жалгыз балаңыз бар экен, кызыңыз 6 жашта дейт. Ошол үчүн элеби? Анда деле жашпаптырсыз. Анда көнүмүш адатка айланып бараткан экен да. Эми 7 жыл турмуш курганыңызга 7 жыл болуптур. Ошо 7 жылдан бери ушундайда келатсаңыз, анда эмне кереги бар? Сиз көз карандысыз айым экенсиз да. Баары көз карандысыз экен. Бүттү, кылган оокатыңызга тың, жана сиз айткан нерсеңиз мына отун жар аял, от жак аял, мал кара аял, талаага чык аял, суу ташы аял, деги үйдөгү аялга тиешелүү жумуштар аздык кылгансып, малдын астын тазала аял деген бул биздин коомубуздун басымдуу көпчүлүгүнүн кадимки эле көрүнүшү. Чынында эле аял кишиге көп учурда мында кулдай эле карашат, кулдай эле мамиле кылышат. Аял муну кылыш керек, тигини кылыш керек. Аял эчтекени кылбаш керек. Аял деген кадимкидей эле адам, эркектей эле болгон адам. Ошондой эле укуктуу адам. Аял киши менен эркек киши турмуш курганда экөө бул бирине бири тиги кул болом деп эч ким милдеттенген эмес. Эркек деле мен сени кул кылып алып атам деп албайт да. Мен сени ушуреки карап, камкор болуп, сени карап, сүйүп, күйүп, сенин кыйынчылыгыңды кошо көтөрүп, сенин жыргалчылыгыңды тең бөлүшүп, демге дем кошконго макулмун дейт. Аял киши деле ошентет да, мен сага жар болгонго, сенин жакшылык жамандыгыңда бирге болгонго, анын баарын көтөргөнгө аракет кылган. А сизде момундай көйгөйлөр туулуп атса, бул жамандык да. Эмнеге анда жолдошуңуз ошоекини кошо көтөрүшпөйт? Кеп ошондо да. Эмнеге кошо көтөрүшпөйт? Анын эмне кереги бар? Ошондой эле да, эми мисалы жыйынтык чыгаш керек да. Эми бизде мындай да, аял киши менен эркек киши экөө турмуш куруп атканда бирине бири тирек, бирине бири жөлөк, кыйынчылыктар баштан өткөндө бирине ошол жөлөк болуп бирге көтөрүп кетебиз дейт да. Эгерде андайды сиз көрбөсөңүз, сизди кул катары баарын эле сен кара деп атса, анда мындай жашоонун эмне кереги бар? Сиз эмнеге кул болгону бардыңызбы? Ошондой эле да. Мен бул жөнүндө эми көп эле айтабыз, ушул жерде деле видео подкасттар бар. Анан ушундайларды көп айта бересиңер, анда мен ойлойм, бул жерде мындай суроо беришиңиз керек да, өзүңүзгө ошол сизге жагып атабы? 7 жыл ошоекини кетпей ошол жерде жүрсөңүз, анан жоопсуз суроолор аябай көп деп атпайсызбы? Эмнесине жоопсуз сурасаңыз, кайсы жерде вот айтып атасыз, моралдык жактан эзип салышты, материалдык жактан эч кандай деле арыз муңум жок, бирок моралдык жактан эзип салышты деп. Адамдык эң негизгиси мындай көңүл да. Эгер моралдык жактан сизди эзип атса, андай нерсеге эмне кереги бар? Эгерде бирок күйөөңүздү, жолдошуңузду сүйсөңүз, ошоеки менен жашагыңыз келсе, ал жолдошуңуз сизди колунан келишинче колдоп атса, бирок ошо туугандардын баары моралдык жактан эзип атса, анда жолдошуңуз менен сүйлөшүңүз керек. Айланай, келчи өзүнчө жашайлык. Материалдык жактан деле андай массажы, кел өзүнчө жашайлык, өзүнчө үй бүлө бололук, мына кызыбыз менен үчөөбүз бөлүнүп кетелик, туугандар менен туугандарча мамиле кылалык деп. Негизи туугандар менен туугандарча эле мамиле кылган жакшы. Ал кандай мамиле? Алардын жеке жашоосуна кийлигишпей, аларды дагы силердин жеке жашооңуздарга кийлигиштирбей жашаганга аракет кылыш керек да. Эми алардын жашоосу башка да, отуруп алып эле жашооңорго кийлишип алып, сен муну кыл, тигини кыл деп атса, ал башка маселе. А бирок жолдошуңуз ошоекинин сөзүнө туруп, сен муну кыл, тигини кыл, аны кыл деп, бирок өзү ошоекиге жеткиликтүү нерсени кылбай атса, анда андай жолдоштун эмне кереги бар? Андай үй бүлөнүн эмне кереги бар? Моралдык запкы жеп эзилүүнүн эмне кереги бар? Эгер ал токтобой койсо, 7 жылдан бери оң жолуна түшпөй койсо, анда эмне кереги бар андай жашоонун? Негизи буга өзүңүз эле жооп бересиз да.
Сизден бөлөк сизге эч ким жооп бербейт да. Азыр мен дагы сиз момундай кылыңыз, таштап кетип калыңыз дей турган болсом, мен дагы сиздин жеке жашооңузга киришкен болом да. Мен бир гана нерсе айтам, мисалы сиздин жазганыңыздан мен түшүнө алган жокмун. Эмнеге сиз дагы эле анда ошондой отурасыз? Материалдык жактан көз каранды болсоңуз, анда арызыңыз жок болсо, баары жакшы болсо, өзүңүздүн алып жүргөнүңүз тың болсо, жакшы жумушуңуз бар болсо, анда эмнеге отурасыз? Сиз мисалы эмени дагы суроону дагы бербептирсиз да. Эмнеге отур? Мына ушул себептен мен отурам. Эл эмне дейт үчүн отурам, же туугандар үчүн отурам, же жолдошуңуз менен отурам, ошол үчүн сүйөм, ошон үчүн отурам дегенди айткан жоксуз да. Сиз мисалы бул катыңызда көрсөткөн жоксуз. Эмне үчүн сиз ушул жерде отурасыз? Мен себеп көргөн жокмун. Эмне үчүн анда? Эмне үчүн кетип калбайсыз? Мисалы, эмне үчүн кетип калбайсыз? Ошолго суроо. Мен сизге суроо берсем, ошол катыңызда жок болуп атпайбы? Анан көп учурда мен эмнеге муну мисалы подкастка чыгарып жатам? Эмнеге мисалы жооп бербей коюм? Көп нерсеге, көп ушундай суроого мисалы жооп бербей коюм, себептен ал жерде түшүнүксүз жазылган да мындай. Мен чыгарган себебим мындай да, эми акылдуу экенсиз, сабаттуу экенсиз. Анан ошол жерде отурасыз, баягы көп адам көнүмүш адатка салып алып эле, эми көнүп калдым, эми тигинип кетем деп эле ошо көнүмүш адат менен келатат да, баягы поезддин жанагы темир жолуна түшүп алат го, ошол жол менен бурулбай этпей эле кете берет го, анан кете берет да, баарына чыдап эле кете берет да. Туура мен мындай деп ойлодум, сиздики баары жакшы, бирок моралдык жактан сизди эзип салды, бирок сиз болсо ошол эки поезддин темир жолу түшүп алгандай эле чыдап эле кетип баратасыз, көтөрүп бир күнү өлөсүз. Нерв болуп өлөсүз, аяк түбү көтөрө албай, жана морал жактан эзи деп атпайбы, психологиялык ооруга дуушар болуп өлөсүз да. Мен ошону эле айтам сизге, ушуну эле кеңеш берем. Ошондон секирип кеткенге, ошол поезд рейстен сиз секирип кеткенге, аны өзгөрткөнгө аракет кылбасаңыз, анан сиз ушинтип барып анан бир күнү оорукчал болуп жатып каласыз. Ошол эле көп биздеги үй бүлөлөрдүн аял болобу, эркек болобу, же башка болобу, ошо бир поезд жолго салып койгондо бир рейстен эле чыга албай эле ошол кете берет, көнүп калган адатка болуп эле кете берет, сабаса тепкиресе деле, урушса деле, мазактаса деле, кадыр бар карынамасын тебелесе деле, тепсесе деле, ошол эки байкуш болуп эле кете берет, өзү деле билбейт да эмнеге кетип баратканынчы. Көп адам негизи биз ушинтип эле ошол жол менен кете беребиз да, анан баягы кайсы учурларда гана ошол рельстен чыгып кетебиз. Бир катастрофа болгондо, жашообузда бир катастрофа болгондо, бир чоң ооруга чалдыгып калганда, бирөөсү өлүп калганда, бир жакын адамың жинди болуп калганда, же өзүң оорукчал болуп көзүң ачылып калганда, анан ошондойдо шок болобуз дагы, анан кичине деп карай баштайбыз да. Ага чейин ушинтип кете беребиз тилекке каршы. Бирок кеп ошондо да мен эми айтарым эле ошол, жакшылап ойлонуп көрүңүз. Жакшылап ойлонуп, карап, көз чаптырып көрүңүз. Ийгилик сизге.